Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Силер менен мен Жайнагүл Каримова. 8 класстар үчүн бүгүнкү кыргыз тилибиз бышыктоочтун милдетин жандоочтор менен айкалышкан сөздөрдүн аткарышы деген темада болот. Сабагыбыздын башында жандоочторду эске салып алабыз. Жандоочтор ар дайым атооч сөздөр менен тизмектешип, аларды жандап айтылат. Аларга менен, жөнүндө, карай, чейин, жанында, жанына деген сыяктуу сөздөр кирет. Мисалы, төмөнкү сүйлөмдөргө көңүл бурабыз балдар. Дүйшөн эртелеп мектепке карай жөнөдү. Азат сабакка чейин келип калды. Данияр арабанын жанына басып барды. Биринчи сүйлөмүбүздө балдар дүйшөн эртелеп мектепке карай жөнөдү деген сүйлөмдөгү карай деген жандоочубуз мектепке барыш жөндөмөдөгү зат атоочка айкалышып, кыймыл-аракеттин, багыттын, ордун билдирди. Азат сабакка чейин келип калды деген сүйлөмүбүздө чейин деген жандоочубуз сабакка деген барыш жөндөмөдөгү зат атоочка айкалышып, кыймыл-аракеттин, мезгилин билдирди. Данияр арабанын жанына басып келди. Жанына деген жандоочубуз илик жөндөмөдө турган зат атоочка айкалышып, кыймыл-аракеттин, ордун билдирди. Биз мындан төмөндөгүдөй аныктама чыгарсак болот балдар. Жандоочтор менен айкашкан атооч сөздөр бышыктоочтун милдетин аткарат. Андан сырткары да бышыктоочтун милдетин туруктуу сөз айкаштары да аткара берет. Туруктуу сөз айкаштарына фразеологизмдер, макал лакаптар, учкул сөздөр кирерин биз билебиз. Анда жогорку темаларыбызды бышыктоо үчүн балдар 167 көнүгүүнү ooз 2 аткарып алабыз. Таң атканча кирпик какпай чыктым. Бул жердеги фразеологизм же болбосо туруктуу сөз айкашы кирпик какпай. Бул кандай маани түшүндүрөт? Бул таң атканча уктабай, көз ирмебей, уктабай деген маанини билдирет. Кийинки сүйлөмүбүз канат куйрук жетилип, туш-туш жакка учуп жөнөдүк. Бул сүйлөмүбүздөгү туруктуу сөз айкашы канат куйрук жетилип. Мунун мааниси чоңоюп, эс тартып, орто мектепти аяктап, жеке турмушубузду курууга өз алдыбызча аттандык деген маанини түшүндүрөт. Дарыяхан кур-алакан кайтып келди. Бул сүйлөмүбүздө туруктуу сөз айкашы кур-алакан. Мунун мааниси ойлогон ой орундалбай, эч нерсеси жок келди деген мааниде. Силер темага түшүндүңөр деп ойлойм балдар. Анда өз алдыңарча иштөө үчүн 165 көнүгүү. Мында сүйлөмдөрдүн маанисине ылайык келген жандоочторду өзүңөр таап балдар, көп чекиттин ордуна коесуңар. Силер түшүндүңөр деп ойлойм балдар. Саламатта калгыла.